Тегерек сөзү менен тоголок сөзүнүн айырмасы эмнеде? Тегерек деген ар кандай болушу мүмкүн. Тоголок деген бул көлөмдүү фигура берет да, тоголок деген. Топ сыяктуу. Тоголок. А тегерек деген жалпак фигура. Тегерек менен тоголоктун бир эле го дейм. Формасы боюнча ойлоп көрсөңүз. Тегерек тоголок может кичинекейирээк болсо, а тегерек чоңураак ушундай эле болсо керек. Тегерек тоголок. Тоголок мындай эми топтой жаңылсак, а тегерек болсо мындай жаңагыдай сызык дегек болот эми обруч деп коелучу. Тоголок, наверное, 3D, да, а тегерек мындай форма болсо керек. Тоголок деген это шар кыргызча, тегерек деген это круговой деген сөз да. Айырмасы. Тиги фигура, тиги болсо жөнө круг. Тегерек менен тоголоктой айырмасы жок го дейм алардын. Тегереги же мондай жалпак виртуальный мондай тоголок болсо, айлана чөйрө бүт общий айланып турган. Тоголок, Теребел сөзү эмнени билдирет? Не деген? Теребел. Билбейт экенмин. Теребел билбейт экен. Теребел. Бул эски сөз окшойт, маанисин билбейт экенмин. Теребел деген айлана. Тегерек тегиздик. Тегерек четим деген сөз. Анысын билбейт экенбиз. Мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам качан кабыл алынган? Ошону билбейт экенмин. 23-сентябрь жылын унутуп атам азыр. Мамлекеттик тил күнү эртең 91-жылы мыйзамга киргенде. Дагы бир жолу ойлонуп көрсөңүз. Билбейт экенмин. Эртең болсо керек деп ойлойм. Жылы? 93 Биз бүгүн суроолорубузга туура жооп берген кишилерге акчалай сыйлык бермекпиз, бирок тилекке каршы эч ким жооп бере алган жок. Ошондуктан комментарийге биринчилерден болуп бардык суроолорубузга туура жооп берген 3 адамга 500 сомдон которобуз.